сунуш берсеңиздер. 5-ші микрофон. Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу төраға, урматтуу коллегалар. Урматтуу төраға, менде мындай сунуш бар. Бүгүнкү күн тартибине депутаттык комиссияны түзүү боюнча маселени киргизип койсок, ал депутаттык комиссия кандай? Акыркы мезгилде көрүп атасыздар, Кытай жараны Саймайты жөнүндө көп сөз болуп атат. Ал Саймайтынын өлүмү бүгүнкү күндө коомчулукта аябай көп мындай сырдуу, көп жаңы нерселер ачылып атат. Ошого байланыштуу депутаттарды, мени каралаган күчтөр көбөйдү. Ошол жака отвлекающий маневр деген болуп атат. Бул жерде бир кандайдыр бир күчтөр өзүнөн башка жака бургусу келип атат. Ошондуктан бул маселени иликтеп, Саймайты ким, Кыргызстанга качан келген, кантип кеткен, кыргыз паспортун кантип алган, дип машинада кантип жүргөн, кыргыз дипломаттык машинасында. Ал кимдер менен жакын болгон, жана кимдер менен душман болгон. Ушулардын бардыгын иликтеш үчүн депутаттык убактылуу комиссия түзүштү сунуштайм. Ошол депутаттык комиссия Турциянын парламенти менен байланышып, барып следственный орган менен байланышып, бүгүнкү мен угушум боюнча күч органдары кетиптир. Алардын күч органдарын алган маалыматын эртең бергенине эл ишенбейт. Бүгүн күч органдарын көрүп атасыңар кандай абалда болду. Ошондуктан биз туура ошолордун парламент менен иштешип, башына качан келген ал, ким ал, кандай иштер болгон ушуну иликтеп, мына ишти жасап коюп башка жака бурам деген баатырлар адашышат. Алардын отвлекающий маневрасы бүгүн мына өздөрүнө эртең айланып келет. Рахмат. Рахмат, биринчи микрофон. Чоң рахмат. Биринчиден депутаттык комиссия сөзсүз түзүшүбүз керек, анткени бул коомчулукта азыр элдин баары талкуулаган чоң темага айланды. Экинчиден ишкер Сайматинин өлүмү жана Кыргызстандан чыгарылган акчалар тууралуу биз ошол депутаттык комиссия сөзсүз иликтеш керек. Анткени азыр ар кайсы саясий күчтөр бул маселени биринен бирине оодарга аракет кылганы бул туура эмес. Биз бир дагы саясий топтун кызыкчылыгын көздөбөшүбүз керек. Биз мамлекеттин кызыкчылыгын көздөшүбүз керек. Ошол иликтөөдө депутаттык комиссия иликтегенде азаттыкта айтылган жанагы Кыргызстандан чыгарылган акчалардын бардыгынын тарыхына биз сөзсүз кызыгышыбыз керек. Анткени Кыргызстан мына Туркияда башкы консулубуз баш болуп Кыргызстандын атына чоң көлөкө түшүрдү. Ошондуктан менимче азыр парламент регламент жол берет, мындай бир адилеттүү чечим чыгарып, болбосо элибиз баш айланып калды азыр. Кыргызстанда соо саясатчы калдыбы же калбадыбы деген чоң суроолор мындай пайда болду. Ошондуктан келгиле депутаттык комиссия түзүп, элге баарын мындай ачык айкын далилдеп берели. Рахмат. Рахмат, экинчи микрофон. Рахмат, Дастан Артысбекович. Сөзсүз комиссия түзүлүш керек. Регламент боюнча бир фракция же бир комитет чечим чыгарса күн тартибине киргизип коюңуздар. Анан кийин бул алаксытуу тактикасын кимдер кантип колдонуп атат, аны да биз сөзсүз билишибиз керек. Анан кийин чындыгында баягы бул жердеги негизги өлүмгө биздин тиешеби жок, укук коргоо органдары сөзсүз текшерет, Кудай буюрса аныктайт. Эмне үчүн дегенде Түркиянын полициясы өтө күчтүү иштеген, өтө чуулгандуу, ошондой эле баягы саясий иштерди аныктап келген биз ишенебиз. Ошону менен бирге чындыгында Саймайты деген жаран ким? Кимдер менен алакада болгон? Кимдер менен душмандык кылган? Аларды сөз аныктап коюшубуз керек. Канча жолу учкан? Эмне маселелер жасаган? Буну тактап койбосок болбойт. Коомчулукка билдириш керек. Эми мындай караганда баягы бет тырмачылык дагы болуп атат, мындайча айткандачы. Ошонун баардыгы ачыкка чыгып калса жакшы болот да. Бүгүнкү күндө парламентте да ушул нерсени мындай күтүп турган мезгили да. Ошондуктан сөзсүз буну урматтуу депутаттардан суранып кетебиз. Жогору жакта айтылган Алтынбек Турдубаевичтин сунушун колдойлу. Анан кийин сөзсүз бул комиссияга кирүүгө ушул депутаттарды мындай активдүү катышып койсоңуздар, акыйкаттыкты жеткирүүгө биз дагы аракет кылайлы. Рахмат. Рахмат, 5-ші микрофон. Рахмат. Дастанбек Арсбекович, регламент негизинде бир бол фракциясы ушул комиссия түзүү боюнча азыр чечим даярдап атабыз. Чечим азыр мына ар кандай маселе бүткөнгө чейин даярдап коебуз. Ал биз сунуштайбыз, ушул биз бир бол фракциясы ушул
саймайтынын маселеси боюнча комиссия, депутаттык комиссия түзүлсүн деген чечим бар, азыр чыгарабыз. Алып келебиз. Рахмат.